Анын içinden 135'i завод, 127'si комбинат, 47'si fabrika болған. Аларды ким алған? Алардын баарын жүүлүктөр алган. Жалаң афристер алган. Ошо жерде Акаевдин тегерегинде жүргөн пахтакорлор алган. Урматтуу аксакалдар, урматтуу Ленин айлык өртүнүн тукумдары, урматтуу винсоколдуктар. Мен да балакей ошол жерде абдан көп келгем. Винсоколдукка келгем. Адамда мен тууган болот бул киши, мен абдан көп келчилик. Балакейде бул жерде винзавод иштеп турган мезгилде аябай гүлдөп, өсүп, бул жерде миңдеген кишилер жумуш менен камсыз болуп, мына автобуста жүрүп, аябай шаңдуу болчу да. Мен анын баарын билем. Мен сиздердин көйгөйүңүздөрдү биринчиден телевизордон көрдүм, экинчиден Facebook'tan көрдүм, үчүнчүдөн мына биздин досубуз Кылычбаев Алтынбек деген биз 10 жыл нары жак бери жагында партиялаш болуп жүрөбүз. Бул киши айтты, Жеңиш аке, ошол как раз мурдагы менчиктештирип кеткен мамлекеттин мүлктөрүн элге кайтып кайтаруу жөнүндө мыйзам долбоорун жазып атыптырсыз. Ошол мыйзамга аябай мына биздин винзавод дал келет. Ошо эл менен барып жолугуп келбейсизби? Элдин көйгөйүн угуп келбейсизби деп монда кат жазып 200 адам кол коюп мынакей кат менен кайрылышкан экен. Урматтуу жерлештер, мен келдим. Туура чоң рахмат, Аллах разы болсун. Ушул жерде мен да добуш алдым. Ошо араңыздарда мени шайлаган, мен шайлоочуларым да бар. Ошо Алтынбек ажы башына чуркап жүрүп, Замикем чуркап жүрүп, мен добуш алдым бул жерден. Бирок мен сиздердин депутатыңыздар катары дагы мен ошол жерге келип сизден кабыл алышым керек болчу. Эми мындай, урматтуу жердештер, 1991 жылы мурдагы президент Акаев мезгилинде 7 август ана 20 декабрда ошол президенттин жарлыгы чыккан. Мамлекеттин мүлктөрүн массалык түрдө менчиктештирүү боюнча. Ошондо мамлекетибиз боюнча 6800 ишканалар, мекемелер приватизация болуп кеткен. Анын içinden 135'i завод, 127'si комбинат, 47'si fabrika болгон. Аларды ким алган? Алардын баарын жүүлүктөр алган. Жалаң афристер алган. Ошол жерде Акаевдин тегерегинде жүргөн пахтакорлор алган. Ошол жерде жана Равшан Жээнбеков, Кубанычбек Жумалиев, Эмил Узакбаев деген жүүлүктөр алышкан бардыгынча. Мына ошол жерде ошо акабыз болот, аба сагаттан туура айттыңыз. Ошо киши алган. Бул бардыгын кайта элге кайтарып бериш керек. Мен ушул жөнүндө мыйзам жазып атам. Мыйзамдын долбоору мына 1 айдан бери талкууда турат. Мынакей октябрдын 1-нен баштап жогорку кеңешке комитетте карайбыз. Жогорку кеңештин жыйынында карайбыз. Эмне үчүн мамлекеттин мүлкү, эмне үчүн элдин мүлкү жеке менчикке өтүп кеткен? 5 миллион калктын байлыгын 6800 киши бөлүп алган. Бу жерде мамлекет 1 тыйын дагы пайда көргөн жок. 6800 жулик пайда көрдү. Ошол жерде бардык афристер, завод, фабрикаларды менчиктештирип алды. Ушул жерде, ушул заводдо бир КАМАЗдын акчасын алса керек. Bir КАМАЗдын акчасын алса керек. Мынакей ушул жерде ичинде талкылап баарын бүттү. Мен билемен. Бул жерден берер дегенде $2 миллион пайда тапты. Бул жерди жөн эле берип койсо болуп болчу. Эми урматтуу жердештер, мындай экен да, мыйзам деген мыйзам экен. Мен депутат болгондон катары мыйзамдын чегинде мен силерге жардам беришке аракет кылам. Мыйзам чегинде. Азыркы мына мыйзам долбоор өтүп калчудай болсо, бул мүлктөр заматта өтөт. Бирок жанагы кээ бир адамдар жазып атпайбы? Менчик кол тийгиз депчи. Туура. Эч кандай маселе жок. Биз бирөөнүн барып үйүн талашып, же бир машинесин талашып, алтын талашкан жокпуз. Пешинетел бир 5 коюн, бир пешинетел бир 10 коюн талашкан жокпуз. Биз айтабыз, элдикин кайтарып бер элге. Сен ушунча ошол жерде басып жеп жаттың. Либо ушу завод кайтып иштет. 1000 2000 деген кишилер жумуш менен камсыз кыл. Айлык бер, пособие бер. Жок, андай жок. Только өзүн үчүн өзү байыш керек, өздөрү бир туугандары тегерегиндеги жан жөкөлөр байыш керек. Жок, андай болбойт. Ошон үчүн мына мыйзам долбоорун иштеп чыгып атабыз. Урматтуу туугандар, мына сайттан карап тургула. Мен дагы мына катты
Urmatlı general Samçakdaş'a жазыптырсыңар, ал киши алды. Мен да мына кат ошо кишиге барып берейин. Ошо киши менен бирдикте чогуу ушу маселени чечкенге аракет кылайлы. Бирок силердин мынагы эмеге чыгып, нараазычылыкка чыгып, туура эмес иш болду, элдин мүлкүн тартып алып койду дегендерге мен кошулам. Бул абдан туура. Бул элдин мүлкү, элге иштеш керек. Авам абдан туура айтып кетти. Бул жерде эге колунан келсе, канеке мектеп курсак, канеке үй курсак, кана садик курсак, кана даже бир 10 сотик Алтынбек ажы мага айтты, ошол жерден бир 10 сотик жер ажыратып бербей койду, мечит курайлы десекчи, депчи. А бу жерде 11 гектар жер бар. А эмне үчүн бир эле эмне узак байыш керек? Жок, болбойт. Элдин мүлкүн элге бериш керек.